Мен бүгүн бир жерде сабак берип отуруп аларга айттым. Ушуга келгенде эле адамдар немени суроо талап кое берет да. Эмне үчүн илими жок эле чыга берет? Илими жоктор чыкпаш керек. Илими жок чыгып алып эмне кылат? Анан аларга мисал иретинде айттым. Самолетко учуп көргөнсүзбү? Самолетко летчиксизби сиз? Летчик эмессиз да. Onu ким айда дишиң деле жок да. Туура. Аны ошо самолетко учуу үчүн канча этаптардан билетин сатып алышың керек. Бул жерде Манас аэропортуга барышың керек. Ойда ким алып барат, кызыктырбайт. Такси менен же өзүң машинаны коюп туруп, анан кирсең, ал жерде немелерден өтүш керек аппараттардан. Баргандан кийин анан автобуска жүктөп, анан ал жака чыгарат, самолетко отургузат. Отургандан кийин жүрүштөн алдың ал жерде дагы кыздар жолдомосун айтат. Ременди тагасыз, оозуңузга муну коесуз депчи. Бирок летчикти ким экенин көрбөйсүң да. Анан ал туурасында бирок баары жакшы ойдосуң да, мен ушул Ошко жеткирет, мени барчу жериме жеткирет депчи. Анан дааватка келгенде эле биз анан ойлоно берет экенбиз да, булар эмне үчүн илими жок эле чыгат? Булардын башчысы ким? Булардын негизи башчысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аныга өкүм берген, бардыгы жок жерден жараткан Аллах. Даават толугу менен Куран, Куран толугу менен даават. Түшүнгөн адамга. Түшүнбөй турган болсо, келсин, албетте түшүндүрүштүн аракетин кылабыз.